Тариел 30-дан ооп калганда үйлөндү. Бирок Кудай жалгап, аягында Гүлай аттуу университетти жаңыдан бүтүргөн Татынакай кызга көңүлү түштү. Той дагы болду. Ошентип жубайлык жашоосу жаңы гана башталды Тариелдин. Аялы жаман чыккан жок. Күлүп жайнаган, пейли жакшы. Үй турмушуна тың, дасторкону берекелүү, ата-энесине күйүмдүү болуп чыкты. Бирок бир пейили Тариелди аяк ойго салчу болду. Кыжылаткылчу болду. Кээде кыбырап иштеп атып эле Гүлай бир чекитти карайт да узакка чейин унчукпай бир чекитти тиктеп туруп калат. Ошондо көзүнөн муң дагы, сыр дагы байкалат. Алденинен эңсегени, эстегени, куса болгону сезилет. Ошондойдо Тариел жанына барса, Гүлай көзүн ала качып, бир иш кылмыш болуп олоктоп кеткен адаты бар эле. Өзүнүн мүнөзү окшойт, пейли окшойт деп Тариел бара-бара буга да көндү, муну да кабыл алды. Бир күнү Тариел жумушунда отурса, телефонуна коңгуроо келди. Жооп берди, бирок тигил унчукпастан телефонду коюп койду. Арадан көп өтпөй кайрадан телефон чалынды. Ошол эле номер. Алло деп жооп берди Тариел. Булсам, тигил кандайсың досум деди. Кербезденген үн менен. Жакшы, ким бул десе, сен мени тааныбайсың деди. Эмне маселең бар деди Тариел. Бир суроом бар эле. Кандай суроо? Менин сүйгөнүм аман эсен жүрөбү деди. Сүйгөнүң ким эле десе, тигил каткырып күлдү дагы, билмексем болбочу деди. Гүлай экөөбүз көпкө достоштук, көпкө жүрдүк. Бирок тагдыр экен азыр сенин жаныңда, сенин колуңду кармап турмуш куруп кетти. Мен дал унута албай жүрөм. Салам айтып кой. Эң жакшы күндөрүм аны менен өттү деди. Тариел ачууланып, эмне деп дөдүрүп жатасың деген мезгилде тигил телефонду өчүрүп койду. Тариел аялына чалгысы келди, бирок бир ой аны токтотту. Балким бул блогерлердин ойлоп тапкан пранкыдыр. Же бир көрө албастардын үй бүлөсүн бузушка болгон аракетидир. Бир убакта баягы номерден WhatsApp'ка маалымат келди. Бул Далил деген жазуу. Ага тиркелген сүрөттөр. Сүрөттөрдү ачып караса, алган жары Гүлайдын бирөө менен кол кармашып түшкөн. Тигинин Гүлайды иннен кучактап түшкөн эки сүрөт экен. Ошондо Тариелдин ушунчалык ачуусу келди. Катуу жиңденгендиктен чыкыйындагы тамырлары көөп кетти. Аялына телефон чала баштады, бирок бир себептер менен аялы жооп берген жок. Ушунчалык ачуулангандыктан ордунда отура албай калды. Ары басты, бери басты. Ажатканага барып, муздак сууга бети колун жууду. Столду катуу койгулады. Улам аялына чалат, бирок жооп бербейт. Түшүнүктүү. Бүгүн кечинде Тариелдин үй бүлөсүндө аялы менен чоң ызы чуу башталат. Балким бул аялы менен жашаган эң акыркы күнү. Мындай кордук, мындай намысты тебелеген окуя эч бир эркек көтөрө алгысымы. Бүгүн анын талагын берет, ажырашат. Кеч да кирди. Ага чейин үйүнө келе алмак эмес, анткени Тариелдин жумушу бүтө эле келе. Жумушу бүтүп үйүнө келди. Гүлай жадырап тосуп алды, бирок Тариел булсам аялын өтө олуттуу карады дагы бөлмөсүнө кирип кетти. Чөнтөгүнөн телефонун алып чыкты. WhatsApp'ты ачып, бейтаныш менен кучакташып сүрүп түшкөн Гүлайдын сүрөтүн да ачты. Бирок аны Гүлай көргөн жок. Бирде сүрөттү, бирде Гүлайдын көзүн карап туруп, акырын сүрөттү өчүрдү дагы телефонун чөнтөгүнө салып чай ичкени кирип кетти. Чындыгында жаңыдан ушул кабарды укканда, сүрөттү көргөндө Тариел сөзсүз ажырашам деген чечимге келген эле. Бирок эмне үчүн азыр чечимин, ниетин өзгөрттү. Кептин бардыгы ушул күн башына келерин
Алтынбек деген акылман, такыба, аалым дос эскерткен. Анткени бойдок кезинде Тариел өзү кыз жандуу эле. Далай кыздар менен таанышып, бат эле тил табышып кетчү. Далай кыздар менен көңүл ачкан, далай кыздар менен сүйлөшкөн. Ошондо Алтынбек досу булар да бирөөнүн кызы, сенин эжең сыяктуу, карындашың сыяктуу, кыяматты кылбасаңчы дегенде каткыра күлүп, жаштык мастык, Кудай берсе үйлөнгөндө ыймандуу үйлөнөм. Ойноп күлүп, доорду сүрүш керек деп тилинен жаңылган. Ошондо дос айткан: азыр муңдан кайткын. Кайтар дүйнө деген бар. Кеч боло электе кайткын. Эгер кеч боло электе кайтпасаң, кечиксең дагы бул кылганыңдан кайтып тобо кылгын. Балким кайра кайтып ушул тагдыр башыңа келип калса, ушул кылганың үчүн жооп жаза башыңа келип калса, өзүңдөн башка эч кимди күнөөлөбө. Анткени ыймандууга ыймандуу, бузук жүргөнгө бузук жүргөн келет деген жараткандын убадасы бар деп эскерткен. Ушунчалык ачууланып жатып, ушул Алтынбек досунун айткан сөзү эсине келди. Ушул сөз Тариелди ойго салып, чечимин өзгөртүүсүнө себеп болду. Ошону ойлоду дагы, чай ичкени кирди, жабылуу аяк жабылуу бойдон калды. Бул теманы эч качан аялдын алдында экинчи көтөргөн жок. Досум, кандай амал кылсаң, ошого жараша акыбал башыңа келет. Бир туура эмес ишти кылып, кийин башыңа сыноо келсе, өзүңдөн башка эч кимди айыптаба. Кайтар дүйнө деген ошол. Бирөөнүн айыбын жашырсаң, жараткан сенин да айыбыңды жашырат. Буга чейинки каталарыңды оңдошуң мүмкүн эмес, бирок бүгүндөн баштап жолуңду оңдоп кеткенге мүмкүнчүлүгүң дайыма бар. Жараткан адаштырбасын.